урматтуу кайсы айылдык кеңештин депутаттары саботаж бул. Саботаж биздин керегибиз деле жок экен да бул жерде же неме кыла албасак. Biz до этого каттоодон өтүп беришибиз керек. Биздин укугубуз жок болсо эмнеге бул прокурор айтып кетти. Өткөндө тааныштыруу аземинде айткансыздар. Буга чейин каттайбыз деп турабы? Каттабадыңыздар. Каттаганда чогуу катталасыңар. Анда кесиптешиңиз айтып кетти го. Ишиңиздер бар болсо да ишибиз бар. Тартип болуп атпайбы булчу? Карай беребиз да маселелерди. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, шаар кеңешинин депутаттары, ассалому алейкум. Биякта эч кандай саботаж жок, андай түшүнбөгүлө. Просто биз азыр мыйзамсыз болуп калбасын деп атабыз. Мыйзамсыз по какому? Мен ойлоп атам, бул менин жеке оюм. Указдын негизинде сиздер отурушуңуздар керек. Эгер суроолоруңуздар болсо мэрияга, түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо бюджет боюнча суроолорду бериңиз деп. Биз ошол силерге башында эскертип айттык. Мен сиз менен сүйлөштүм, мен сизди аябай сыйлайм. Азыр эч кимге, эч кандай бир саботаж же бирөөгө бир капачылык жок. Коллегалар да туура айтты. Ал жана маселенин биринчи коюлдагы, анан кийин өз маселелер кете бергенде булар эми добуш бере албайт деп атабызбы, ушундай болуп калды эми. Баягы регламенттемеге чейин, бирок суроо беребиз. Суроо берип, ушул жерде биз менен чогуу отура берсин дагы, жана маселенин биринчи коюлдагы, жумуш кете берсин. Кандай дейсиздер? Сунуш түштүрмат депутаттар, акыркы коюлган 11-чи маселени биринчи Сатоғулович, биринчи маселеге коелу. Урматтуу депутат азыр секретарият шайлап алайлы. Сатоғулович, менде сунуш бар. Мен 1 сааттан бери кол көтөрүптүм, барып айтасыз. Кечеги күнү буга чейин чогулганда айттык го. Ошо катталсын, андан кийин чогуу карайсың ар сессиянын маселесин деп. Азыр эми сессияны караганда ошо 45 депутат эле отчетту карайбыз да. Анан шаардык кеңештин депутаттарын биз бөлүп жарып аткан жерибиз жок. Баардык эле шаардык тургундары да. Анан ал жакта келип туруп биз азыр 45 карап, же булар менен чогуу карап турган болсок, булар көптүк кылат. Анан мэрияныкын кабыл албай койсо кандай болот? Эч кандай маалыматы жок. Биз булар бөлүп жарып аткан жерибиз жок. Азыр ошол сиз буга чейин буларга түшүнүк иштеп жүргүзөсүз. Отуруп алып туруп, кандай болот деп бул жактан сурап атасыз. Буларга түшүндүрүлгөн. Жок, түшүндүрүлгөн болсо ошондо буга чейинки жыйын мен ошол түшүнбөгөн маселелер боюнча болду. Ооба, ошондо айттык го. Өзүңөрдүн даже булардын бюджетине өзүңөр кабыл аласыңар деп айттык го. Кийинки жылкы бюджеттин дагы ошол немеде жазып турат указда деп. Эч кандай шарга карабай өзүңөрчө карай бересиңер. Сизге кошулам, сизге түшүнүктүү. Урматтуу депутаттар, анда макул болсоңуздар ошо сунушту акыркы маселени биринчи маселеге коюп туруп, жанагы сунушка дагы бир кошумча нерсе урматтуу төрага. Мына секретариатта азыр мына 2 киши, 3 киши чыгып экен. Аларды пока кошпой коелу. Жанагы мыйзамды кете берели, кандай дейсиздер? шайлап коелуш менен. Секретариатты шайлап алайлы. 45-тин ишинен. Анан биринчи маселени булардын жан келген коллегалар кошойлу дагы, кошуп. Анан кийин жумушту алып кете берели. Суроо жоопту бере берсин. Бирок жанагы добушка келгенде ошо булардын добушу лидердик окуп аткан, биздики өзү добуш берип мыйзам чегинде кете берели. Кандай дейсиздер? Туура эле болот ошондо. Урматтуу депутаттар. Мен да ошо сурушуңузду эле колдойм. Бере берсин. Урматтуу төрага, биздин Кыргызстан Талайбек Улайбек. Урматтуу төрага, биздин Кыргызстан Талайбек Улайбек. Bir gün işlesek dağı, bir yıl işlesek dağı biz menen kollega, biz menen çoğu deputat bolup kaldı. Bugün birinci maseleni, 11. maseleni birinciye cıldırıp, bular da kavul alıp, esereken sunuşun koyunuzcu. Oşan alıp koydu urmatlı deputatlar 11. maseleni gün tartibinde birinci maselesinde koyu koyunca. Doğuş berip koysanızlar. Makul. Sekretariyatta kayradan şöyle olarak biz geçiresizler. Okundu mu? Yok, kayra başını okuş. Sessiyanın sekreteriyatı 5 kişiden dursun. Genel sekreteriyatın kuramına Atacurt Kırgızstan Deputatı Fraksiyasından Abdibayeva Damira Rısbekovna, Atacurt Deputatı Fraksiyasından Bayatov Bolot, Bizdi Kırgızstan Deputatı Fraksiyasından Aşıncan Kız Ayperi, Ulutlar Birliği Deputatı Fraksiyasından Mamatkuluk Maksatbek Börübayevich, Birbol Deputatı Fraksiyasından Arziyev Esenbek Mamat Karimovich Tersil dep sunuştaydı. Sekreter boyunca kuramında 5 kişiden turgan atatalgan deputatlardı doğuşka koyun. Sekretariat boyunca doğuş berip koysanızlar makul.
Karşı. Karşı yok. Hurmatlı deputatlar, hurmatlı sekretariat müçelöri, sizler bu boyunca bu jaka gelip ornunuzlardan orun alırsanızlar болады. Esептөө комиссиясы için de çok alıp barasыздар. Hurmatlı deputatlar, gün tartibine hazır koyulgan maseleni kayra kaytala berбей, gün tartibine 11-ci maseleni 1-ci maselege жылдыруу боюнча добушка коём. Добуш берип койсоңуздар. Макул. Kolunuzlarını bir yere götürüp içine bir 30 sekund karmak kursanızlar, hurmatlı deputatlar. Karşı. Karşı yok. Töreге қатары сұранып кетемін. Тәртіпті сақтайлы, регламентті сақтайлы, бір-бірімізге сый-құрмат менен мамиле кылалы. Биздин мына депутаттар өз айткандай бардыгыңыздар биздин Ош шаардык кеңешинин депутатысыздар азыр. Шаарыбыздын тургундарысыздар. Ошол эле учурда биздин президентибиз указды чыгарган. Ошол указ аткарылууга тийиш, кыйшайуусуз, эч бир талкуусуз аткарылууга тийиш да ошол указ. Ошол указдын эле негизинде ишти алып бара берели, бардыгыбыз сиздерден суранат. Эч качан указдан чыкпайлы, ошол указдын гана негизинде иш алып баралы, урматтуу депутаттар. Ошол эгерде указ керек болсо, сиздердин алдыңыздарга бардыгыңыздарга указды чыгардырып алып келип берейин азыр. Алдыңыздарга коюп берели. Ошол указ боюнча дагы бир сыйра таанышып чыксаңыздар, ал ашыкча болбойт себеби. Анда урматтуу депутаттар, биринчи маселе болуп, ушул нерсени эң биринчи кол көтөрүп добуш менен кабыл алып алалы. Кандай дейсиздер? Ош шаардык кеңешинин жана Ош шаарына кошулган аймактардан шайланган айылдык кеңештин депутаттарынын бирге иштөөсүнө макулдук берүү жөнүндө. Биринчи маселе. Ушул маселеге муну добушка эле коеюн. Талкуусуз эле добушка коеюн, урматтуу. Макулдук берүү боюнча. Добуш берип койсоңуздар, урматтуу депутаттар. Макул. Колду көтөрүп койсоңуздар эсептегенге. Каршы. Жок, биз мынаны өтүрүп алабыз. Мынаны өтүрүп алабыз. Кошуп алабыз. Урматтуу төрага, бүгүн мына 1 саат болду, 1 сааттан бери сессияны нормально баштабай атабыз. Баштап атпайбызбы? Күн тартибин сиз биринчи окуп айтып, күн тартибинде маселе. Жок, кечиресиз. Мына биринчи маселеге өтүп. Күн тартибин бекитип алып, урматтуу депутаттар, калган күн тартиби боюнча бардыгыңыздар макулсуздарбы? Күн тартибине добуш берип койсоңуздар, күн тартибин бекитип алабыз. Регламент иштеп чыгуу боюнча жумуш топ тузулду. 12-чи маселе кылып кирди. Жок, ал указда бар. Аны калабызбы, калабайбызбы указдар бит көздөндүрүп. Жумуш топко көрсөтөбүзбү талапкерлер? Жумушту топко биз буйрук чыгарабыз ага. Азыр айтып атпайбызбы, регламент боюнча сиздер азыр бир мандаттуу жактан келгенсиздер. Ошого азыр биз кошуп алганыбыздан кийин сиздерди эртеңки күндөн баштап жумушту топко буйрук чыгарабыз. Жумушчу топту мүчөлөрүн көрсөтөбүзбү? Жок, азыр көрсөтпөйбүз азыр. Качан көрсөтөбүз анда? Салмансат. Биринчи кабыл алып биз регистрациядан өткөрөлү. Жумушчу топту бүгүн түзүп бербейли. Жумушчу топ түзүлсүн деп туруп токтомго киргизсек болот. Ооба, ошону кошумча маселе кылып түзүлсүн деп туруп. Ошону добушка коюп. коюп. Токтоңуз, сиздер жумушчу топко депутаттык топ болуп киресиздерби? Бизде мисалы фракциялардан регламент боюнча. Фракциялардан мисалы өздөрүнүн сандык курамына жараша кирет. Көбүрөөк депутаты бар фракциялардан экөөнү, анан бирөөнү, кээрлерден экөө, кээрлерден үчөө болот. Сиздер депутаттык топ түзүп туруп келесиздер эртең бүрсүгүнө. Анан ошого карап туруп депутаттык топтон бирден эмени киргизебиз. Салман Саттыгулович, ошон үчүн 12-чи маселе кылып, кошумча маселе кылып, ошону киртерип, ошондо талкууда. Азыр депутаттык стандартты сиздерде айта албайбыз, регистрация болду. Салман Саттыгулович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу айылдык кеңештен келген депутаттар. Биз сессияны баштайбыз же ушу сизден регламент менен кубалашып жүрө беребиз. Ал кошумча маселе деп кирип атат. Сиз коя турсаңыз, 11-чи маселени азыр 1-чи маселе жылдыр дедиңиз, жылдырдык мына. Эми туруп туруңуздар. Жумушту топту азыр биз мына сессия бүткөндөн өз нер топтоп туруп, мына эмелерди кетирип, аткаруу бийлигин кетирип туруп анан түзөбүз. Шашпай туруңуздар. Ал сессияны топтом менен бекитилбейт. Урматтуу депутат, туруп туруңуз. Азыр биз мына сессияны баштап алабыз. Сессия баштабай туруп. Урматтуу депутат. Урматтуу депутат кичине. Урматтуу депутат. Регламентти сактаңыз азырчы. Добуш эмес, урматтуу депутат. Буну башка жактарда төраганын буйругу менен
Күн тәртібінде жұмыс қылып отыр. Сіздер депутаттық топ түзесіздер, башқа қаласыздар, мен бұйрығымменен болады бұл. Урматты депутаттар. Сіз регламентті сақтап, сіз сессияны баштабайсыз. Урматты депутаттар. Қаймай шашып отырып бересіз. Урматты төраға, тұныс беріп отыр депутат. Депутаттың сұсын дауысқа қойып. Жоқ, бұл қойыла тұрған емес бұл. Ал сұныш бере албайды азыр. Салман Сатылович. Сұныш бере албайды азыр. Урматтуу депутаттар, біз эми элдин өкүлү болгонубуздан кийин, бардыгыбыз мыйзам менен иштегенден кийин, указ менен иштегенден кийин указга карап иштешибиз керек да. 7 ноябрдагы указда турат. Указды окуп берейин. Административдик, аймактык реформа жүргүзүү мезгилинде чечим кабыл алуунун тартиби жергиликтүү кеңештин регламенти менен аныкталат деп турат. Демек, бүгүнкү күндө бизде убактылуу регламент жок болуп атат. Убактылуу регламент болгондон кийин, жана сиз аксакал айтып атасыз, сунуш берип атасыз. Ошол сунуш регламент кабыл алгандан кийин сиздин сунуштарыңызды доошко коюп ишке ашырган укукушунда берилет. Мыйзамда ошондой деп жазылган, указда ошондой деп жазылган. Урматтуу прокурор, туурабы? Биз указ менен гана бүгүнкү күндө указ бизди жөнгө салуучу маселе. Указда ошентип жазылып турат. Демек, жергиликтүү регламентти кабыл алгандан кийин сиздин кандай сунуштарыңыз боло турган болсо, кандай иш-аракеттер жүргүзө турган болсоңуздар, ал жалпы жыйында чечиле турган маселе. Бүгүн регламент жок. Регламентти биринчи кабыл алайлы, андан кийин сунушту бериңиз. Урматтуу депутаттар, күн тартибин бекитүү алуу боюнча күн тартибин дош берип койсоңуздар. Макул. Күн тартиби, урматтуу депутаттар, күн тартибин бир доштан бекиттик. Анда биринчи маселе бол өзгөртүү киргизилген. 11-ci маселе, биринчи маселе бол кирди, урматтуу депутаттар. Мен сиздерге азыр окудум. Ош шаардык кеңешинин жана Ош шаарына кошулган аймактардан шайланган айылдык кеңештин депутаттарынын бирге иштөөсүнө макулдук берүү боюнча. Дош берип койсоңуздар. Жалпы. Макул деген депутаттар дош берип койсоңуздар, колуңуздарды көтөрүп. Макулдук берүү. Же кайра окуп берем маселе. Ошону кайра окуп коюп, чотка кылып. Ош шаардык. Мына Ош шаардык урматтуу депутаттар, ошон үчүн угуп отурсаңыздар. Урматтуу. Кечиресиз. Урматтуу депутаттар, биринчи карала турган маселе Ош шаардык кеңешинин жана Ош шаарына кошулган аймактардан шайланган айылдык кеңештин депутаттарынын бирге иштөөсүнө макулдук берүү. Дош берип койсоңуздар, дошко коем. Макул деген депутаттар дош берип коюңуздар. Колуңуздарды бийик көтөрүңүздөр. Макул. Каршы. Жок. Баары бир доштан өттү. Урматтуу депутаттар, рахмат. Ушул нерсе боюнча, урматтуу депутаттар, токтом долбоорун негиз катары доошко коем. Ушул маселе боюнча токтом долбоорун негиз катары кабыл алуу боюнча дош берип койсоңуздар. Макул. Каршы. Каршы жок. Макул азыр келген депутаттар бизде 92 болду, урматтуу депутаттар. Макул 92, каршы жок. Стенограмма үчүн. Урматтуу депутат, азыр туруп туруңуз. Урматтуу депутаттар, эми токтом долбоорун толугу менен кабыл алып коюшубуз керек. Токтом долбоорун толугу менен доошко коем. Дош берип койсоңуздар. Макул деген депутаттар дош берип коюңуздар. Макул. Эсептөө комиссиясы эсептеңиздер. Каршы. Каршы жок. Макул 92, каршы жок. Урматтуу депутаттар, токтом долбоору толугу менен кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, биздин өзүбүздүн дайым өтүп жүргөн тартибибиз боюнча суроо берүү үчүн депутаттарга 2 минут убакыт берилет. 2 минуттан кийин микрофонуңуздарды өчүрөлөбүз.
бардығыбыз ошол убакытка даярданган суроолоруңуздар болсо кыскача бергенге аракет кылыңыздар. Себеби бири-бирибиздин убактыбызды, бардыгыбыздын убактыбызды бири-бирибиз сыйлайлы. Бири-бирибизге сый урмат менен мамиле кылалы. Эртең чогуу отуруп, чогуу иштешебиз. Азыркы биринчи күн эле ушундай бир негативдер менен өтө турган болсо, эртең да ушундай уланбасын, урматтуу депутаттар. Тынчтыкты сактайлы. Ар кандай бир нерселерге жол бербейли. Биздин шаарыбыз үчүн, ошубуз үчүн эң биринчи кезекте саясий стабилдүүлүк керек. Ошол нерсени сактайлы. Урматтуу төрага, мен бирдекен сунуштап кетет элем. Токтосунов Аскат, Улуттар биримдиги фракциясы. Мына жерде бизде өзүңүздөр барды бир жерде айтып кетти, регламент бар, дисциплина сакталыш керек. Ордунан отуруп алып кыйкыра бермей, депутаттык этикага жатпайт. Көп нерсе жокко чыкты, бирок депутаттык этика жокко чыга элек. Ал менимче любой эле депутат сизди ошол боюнча сиз эгерде бир башында эскертүү берип, андан кийин уже чара колдонсоңуз болот. Азыр эми сиздерге дагы бир эсмен чыгып кетти электи айтып кетейин, урматтуу депутаттар. Азыр мына жерде биздин аппарат кызматкерлери бар. Ким сөзгө жазыла турган болсо, мен деп эле ордунан тура калбай, өзүңүздөрдүн фамилияңыздарды айтыңыздар суроолорго. Анан мен мына жерден ошол боюнча окуйм. Ошондой кылыңыздар. Ким сөзгө жазыла турган болсо. Ошол жерде мына аппаратта биздин балдар айланып жүрүшөт, аппараттын балдарычы. Ошолорго колуңуздарды өзүңүздөр көтөрүп, мына ушул балдарга жазылып, немени бериңиздер. Өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү толук. Анан мен мына жерге келип ошол жерден окуп, тартипти сактап, тартип менен алып баралы иштечи. Ар жерден чыга калып мындай сүйлөгөнгө уруксат бербейбиз. Урматтуу депутат, эми биз биринчи маселе көтөрбөйлү, экинчи маселе. Ошону тактап албайлы бир. Урматтуу төрага, азыр эми күн тартибин бекиттик. Азыр каралчу маселелер биринчи бул мына айыл аймактын депутаттары кошулду. Эми регламент иштеп чыгыла турган болду. Бирок булар катталып келгенден кийин биздин составга кошулуп ишмердүүлүк жүргүзүп өткөн да, мен түшүнүм боюнча. Биздин ага чейинки мына плановый маселелерде азыр күн тартибин, бүгүнкү күн тартиби боюнча суроо жооп деп атпайбызбы? Азыр 45 депутат карап атабыз, 45 депутат кол менен чечилет экен калган маселелер. Булар эми суроо берет экен, мындай айтканда сунушун берет экен да, мындай түшүнүгүбүз боюнча. Суроолор, азыр суроолор боюнча урматтуу бизге жайылып азыр эми ушуну айткан, эгер азыр регламент иштеп чыкканга чейин кимдин иши бар болсо, калган немелерде аймактан келген депутаттар өздөрү чогуу отура берсин. Урматтуу депутаттар, ошо маселе айтылып жаткан маселе боюнча, күн тартиби боюнча неметсеңиздер, суроолорду ошо күн тартиби боюнча берип турсаңыздар, барыңыздар. Ошондой болуп атпайбы? Бул урматтуу кайсы айылдык кеңештин депутаттары? Саботаж бул. Саботаж. Биздин керегибиз деле жок экен да бул жерде же неме кыла албасак. Биз до этого каттоодон өтүп беришибиз керек. Биздин укугубуз жок болсо эмне бар бизде? Прокурор айтып кетти. Өткөндө тааныштыруу аземинде айткансыздар. Буга чейин каттайбыз деп турабы? Каттабадыңыздар. Каттаганда чогуу катталасыңар. Мына кесиптешиңиз айтып кетти го. Ишиңиздер бар болсо да ишибиз бар. Тартип болуп атпайбы булчу? Карай беребиз да маселелерди. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, шаар кеңешинин депутаттары, ассалому алейкум. Биякта эч кандай саботаж жок, андай түшүнбөгүлө. Просто биз азыр мыйзамсыз болуп калбасын деп атабыз. Мыйзамсыз по какому? Мен ойлоп атам, бул менин жеке оюм. Указдын негизинде сиздер отурушуңуздар керек. Эгер суроолоруңуздар болсо, мэрияга түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, бюджет боюнча суроолорду бериңиз. Биз ошол сиздерге башында эскертип айттык. Мен сиз менен сүйлөштүм, мен сиз аябай сыйлайм. Азыр эч кимге, эч кандай бир саботаж же бирөөгө бир капачылык жок. Биякта просто нам так кажется, что вот биздин отурушубуз мыйзамсыз. Почему? Биз юстициядан азыр биз юстициядан өтүшүбүз керек экен, как я поняла, или я неправильно поняла. После этого биз даже мына биринчи 11-ни бирге өткөрүш боюнча дагы то, что мы голосовали, нам кажется, что это неправильно. Да, эч кандай капачылык. Да,
eкен деп тұрмын. Чүчүн бүгін жер шаярда 45 депутат қабыл ала берсін. Біз разымыз. Біз қазір не деп сұрағанын білмейміз, отчетмен білмейміз. Потому что таныш емес бізді. Чүчүн бұл жерде бізден қабыл болмай, енді ikisimiz қатаны өтіп, баланстан іштеп başlayalım. Bu yerде бұрадан қабыл Keyinki sessiyada Xudo xolasa çok işleşetkemiz. Azır sizler narazıçılığınızdan Yok, bizde narazıçılık yok. Men Kızılçık'tan. Арсан сындай маселе болуп кайбы? Азыр жалпы 117 депутат болуп атат. 117 депутат болгондон кийин азыр депутат 45 калат. Эми кворум маселеси кандай болот? Азыр мисалы сиздердин жанагы Бұл нерсени азыр 45 депутат гана чечет экен. Будан кийинки сессияда 117 депутат бардыгы бирдей эмеге экен. Себеби регламентти бүгүн кабыл алдык. Регламенттен кийинки уже сессияда бардыгы чоң бирдей укуктуу болот экенбиз. Эч ким эч нерседен нааразы дагы болгон жок, башка дагы болгон жок. Мыйзам жол менен иштеп кетип атабыз. Тарыхта калдырган сессия болсун. Бири-бирибизге сурап сөз кандай болду деп. Түшүнүктүү отуруңуз. Сиз жооп берип койсоңуз, юстициядан келген. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуулары. Бул маселе боюнча өзүңүздөргө баары белгилүү. Өткөндө менин атым Сайтбек Султанбаевич, Ош юстиция башкарманын орун басары. Бул боюнча өткөндө жыйын болгондо билесиздер да. Ошол жыйында прокурор туура айтып кетти. Ошондо биз сүйлөшүлгөнбүз. Биринчи регламентти кабыл алып алып, юстициядан каттуудан өтүп, андан кийин баштасак жакшы болот деди. Ошо өткөндө ошондой эме болгон, жыйында сөз болгон. Ошондо сиздер ошол өткөндө жыйында да айткансыздар, биринчи сессияда кабыл алып буларды. Кабыл алып добуш берип туруп, анан кийин юстициядан өткөндөн кийин ошо өткөрүп алып туруп, кийин ошо регламенттин негизинде иштейбиз дегенсиз. Азыр биз ошолорго процедураны кантип турабызбы? Бирок эми булар чыгып кетти, мен ал маселесине биз азыр отурат, депутаттар отургандар бар, азыр айыл кеңеш депутаттарынан. Жарым чекип атпайбы? Бұл жерде біздің былтырғы плану иштерді бекіткен, 2024-ке бекіткен плану иштерді қарап атабыз біз. Biz planoyu sessiya bu. Caz birinci masaleye durduğu deputatlar ve bugünkü sessiyası bir aldı başka sizlerin önünde Sama satılır. Birinci masale birli oldu. Anan iyi sessiyan başlayın. Makıldaşı toplamı kavlalın al turuyla. Birinci makıldaşı boş gerek. Andan keyin anan reglamenti bekti olur. Ötkende oşo söylöşürgende. Reglament işlep çıkmagan çıktı. Yok işlep çıkış gerek yok bu kadar. Yok, Cumhurbaşkanı komisyonu biz tüzüşüz gerek de. Birinci Cumhurbaşkanı komisyonu. Birinci masale turuyla oldu az makıldaşı. Urmatlı Justitsiyanın ökülü Salman Satıgılıç. Salman Satıgılıç. Salman Satıgılıç siz mektepte emesiniz da, uğuttursanız da. Urmat deputatlar birini doğuttursanız ben, janattan beri turamda, en köp siz söylediğiniz okşayın. Biz bayaktan beri kanday kılağız, ne kılağız deyip mektepte oturganda oturağız da, biz ikinci borbormuz. Sayılı deputatlar oturup bulacaklar. Niye bu bayağında jaş balanın işini oturağız? Ben sunuşum urmatlı deputatlar. Sessiyanın giyinke Жылдырайны siz prokuror, justitsiyanın barını alıp atıp, mıyzamdılıq жағын қарап тұрып, sessiyanın bir belirleyiniz, biz gelip қаралған. Her bir nesi қаралсаған неге бұл жақта қандай уақыт Сессия бүтін. Урматтуу Салман Сатыбалович, мына бар жоқ бұйырса бұл девушка қойыңыз, бұл суал. Эми азыр максатындагы сунушун галчайына коюп коербиз. Бирок мына биздин прокурор юстициядан бар жогу айтып беришти. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуп болгон жок. Мына 45 депутаттын кворум бар. Голосованияга дагы биздин регламент жол берет. Биз азыр плановый ишти сессияны алып барып, күн тартибиндеги калган 10 маселени карайлы. 11-маселе биздик макулдук берүү болчу эле. Макулдук бердик. Күн тартибине биринчи маселе коюп макулдук бердик. Аларды кабыл алдык. Маселе жок. Эми кийинки процедураны алып кете берели. Урматтуу депутаттар, сессияны боштоо боюнча кворум болуп макулдук бардыгы бердиңиздер. Эч кандай сессия жылбайт. Сессия башталат. Урматтуу депутаттар, биринчи маселени карайбыз. Биринчи маселе боюнча мэрдин 2023-жылдагы отчету. Марси Самович, сиз отчет боюнча баяндама берсеңиз. Биринчи маселе боюнча. Шахназар Бакировичтин сурушун добушка койбойсузбу? Кандай? Ал айтып атат. 10 мүнөткө. Добуш жок аны. Артка алды. Сиз неметсеңиз? Анда максат. Максат Перубаевичтин сурушун добушка коюң да. Жок, добушка коюлбайм. Кандайча? Добуш менен кабыл алынган сессия башталсын деп.
Эми башталсын дегенден кийин 45-тен көбү чыгып кетип атпайбы? Айбек сен 45 Салман Сатолович, рұқсат берсеңіздер. Мен протокол үшін Ош шаардык кеңешинин аппаратынын башкы адис юристи Сүйөркулов Улукбек. Азыркы жагдай боюнча тасыктама киргизип коюлду. Мына первый вице-мэр отурат, юстиция башкармалыгы отурат, мына шаардык прокуратура отурат, жана шаарга тийиштүү болгон бардык муниципалдык кызматтардын жетекчилери отурат. Протокол боюнча 3 жумушчу топ бар. Биз төрага баш болуп, Салман Сатолович баш болуп, координационный совещанияга межведомственный барып келип атабыз. Сиздердин ишмердүүлүк боюнча мындай, мен практикующий юрист катары айтып коеюн. Сиздердин токтомду мен юстицияга барып мен каттайм. Бизге жүктөлгөн. Мыйзамдуулук боюнча бизди юрфакта окутат. Бу жерде юристтер жоксуздар, кечирип болсуздар, үйрөткөндөй болбойм, бирок тартипти айтып коеюн. Сиздер мына 45 депутат регламент боюнча иштеп атасыздар. Бул регламент күчүндө. Ал эми жергиликтүү коллегаңыздар, Нариман, Шарык, Төлөкөн айыл өкмөттөрүндө булардын да мандаты колунда. Азыр жагдай кандай болуп атат? Юстиция айтып атат, каттоодон булар прекращение болуш керек указ боюнча, бирок процедура бүтө элек. Демек, булар бизге документ алып келсин. Ликвидация болду, бизге кошулду деп. Ошол моменттен баштап мамлекет буларды жоюлду деп таанойт. Ошол документтин баардыгынын негизинде процедуралар бар. Мен сессияны баштап атабыз. Мэрия тактоо иретинде указдын алкагында сиздер милдет аткарган укугуңуздар бар. Ошондон ыйгарым укугуңуздардан пайдаланып толук кандуу сессияны өткөрө бериңиздер. Бул жерде маселе жок. Ал эми мынау чыгып кеткен жагдай боюнча тийиштүү органдарга кайрылабыз дагы, аларга укуктук баа берилет. Уланта берсеңиздер болор эле жыйын. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, мен бир сунуш берип кетет элем. Сессияны шаардык кеңештин чоң жыйындар залына өткөрүп ошол жерде улантсак. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жетекчилер. Барыңыздарды эртеңки Ноорус байрамыңыз менен куттуктайм. Анда эмесе отчетубузду баштасак, уруксат берсеңиздер, Ерлан чыгып окуп койсоңуз. Урматтуу юстиция башкармалыгынын орун басары. Урматтуу прокурор мырза. Биз азыр бул жерде өткөрө берсек мыйзамдуу болобу? Төрага мыйзамдуу деп атат. Регламент деп атат. Юстиция. Дээрденбаев негизи ушунча күндөн бери отурдукпу? Чотко кылып. Президиум Ал эми юстиция башкармалыктын укук милдеттерине кирбейт. Мыйзамдуулугун прокуратура айтса жакшы болот. Себеби кийин баары прокуратура өзүнүн милдети болот. Жоопкерчиликти эч ким алгысы келбейт. Жанагы президент указы менен бекитилген убактылуу жогондо биздер чыгабыз. Так даана көрсөтүлүп атат. Жанагы кайра каттоо юстиция органында катталат депчи. Андан сырткары ошол жерде отдельный глава менен кошумча жанагы такталуучу маселелер ошол жерде жанагы регламенти бекитилет деген нормалар көрсөтүлүп атат да. Значит, бул азыр кайра кошулгандан кийин ошону мен юстициядан өткөндө айтты да, бизден катташ керек, бизге тапшырма келди, биз азыр тез эле каттап берип атабыз депчи. Ошол жагын юстициядан тактап алсак, эгерде юстициядан кайра катталуусу милдеттүү болсо, анда ошого жараша кайра жаңы регламент иштеп чыгып, ошо жаңы регламент негизинде иштеш керек. Жок, азыр. Урматтуу депутаттар, бир нерсеге көңүл буруп коелук. Азыр мына прокуратурадагы, юстиция башкармалыгындагы мындай так даана айтпай атат бизге маселенчи. Мына дагы бир суроо, экөөңүздөргө тең. Юстиция башкармалыгынын өкүлүнө дагы, прокуратуранын өкүлүнө дагы. Азыр мына каттоодон 34 шаардык кеңештин депутаты өтүп отурат. А жана 91 депутат өткөн болчу. Азыр
Биз ушул күн тартибиндеги бир маселени карадык, 10 маселе турат. Ошол 10 маселе боюнча чыгарган чечимдерибиздин бардыгын азыркы биздин айткан юристибиз, башка адисибиз юстицияга барып ошол токтомду регистрациядан өткөзөм десе, юстиция башкармалыгы ошол токтомду кабыл алатпы, жокпу? Маселе ошол жерде. Жооп берип койсоңуз. Бул жерде чогуу кабыл алып калам. Ал жерде токтомдо биз сиздерде кворум бар жок экенин текшерип укугубуз жок. Эгер сиздер ошол токтомду кабыл апарсаңыздар, биз мыйзамдуу карап каттоого милдеттүүбүз. Экинчиден, бул жерде мен айтайын дегеним, азыр өткөн жыйында чогулуп сүйлөшүлгөндө ошондо айтылды эле, туурабы? Бар жогубуз биргеликте макулдашуу, токтомдорду кабыл алып, тийиштүү регламенттерди, жолдорду бекитүү жөнүндө чечимдерди кабыл алып, андан соң анан ишти баштайбыз. Ага чейин деле ошол жыйында айтылган, ушул эле маселелер айтылган. Ушул депутаттар тарабынан. Азыр деле бүгүнкү жыйында куд эле ушул маселе өткөндү кайталоо болууда. Азыр эми бул жерде депутаттар өздөрү этиканы сакташ керек болчу, мыйзам сакташ керек болчу. Уратып чыгып кеткендер бул өзү туура эмес. Бир жерде отуруп накансы отуруп, бул жерде өткөндө жыйында да ушинтип район, шаар болуп бөлүнгөнсүздөр. Ошондо да ушундай суроолор бергенсиздер, прокурорго ошондо да жооп бергенбиз, тийиштүү суроого жооп бердик. Азыр деле ошол көрүнүш, биз шаар укугубуз барбы, биз область мындай деп бөлүп атышат, шаар район болупчу. Бул жерде бул маселени өзү ички маселе да, буну өзүңүздөр чечип туруп анан бир жыйынга келсеңиздер жакшы болот. Бул жерде азыр суроо. Хорошо, сүйлөй бериңиз анда сиз. Урматтуу төрага, бул жерде биз 99 менен баштадык. Буларды коштук биринчиде. Калганы күн тартибинде азыркы прокурор дагы айтты, үстөдө биздин өзүбүздүн бекитилген регламент менен иштей беребиз. Анан эмнеге мыйзамсыздап атасыз? Ошо регламент менен иштеп бара берип, секретариатты шайладык, күн тартибин бекиттик биздин плановый маселе. Ошо азыр жаңы регламент иштеп чыгып, булар кошулганга чейин биз өзүбүздүн күн тартибибиздеги маселени карай берели. Толук мыйзамдуу эле. Урматтуу депутаттар. Регламент менен иштеп барып, урматтуу юстиция, урматтуу прокуратура. Чындап эле буларды биз 91 добуш менен кабыл алдык. Булар да кабыл беришти, туурабы? Аны юстиция каттаганга милдеттүү, туурабы бул боюнча. Булар болсо азыр келген айлык кеңештин депутаттарынын айтканы боюнча биз шаардык мэриянын отчетун же түшүнбөсөк, же билбесек, буларга катыштыгы жок болсо биз бара берели деп чыгып кетишти ушундай. Эч кандай деле нерсе болгон жок деп. Калганын биз мына биздин өзүбүздүн былтыркы маселе боюнча, күн тартибиндеги маселелер боюнча булар тиешеси жок болгондон биз өзүбүз кабыл ала берсек болот да. Өткөндө мынтип сүйлөшкөнбүз да. Негизде азыр жанагы бүгүн 11 маселе каралып атпайбы? Негизде 11-чи болгондо жанагы аймактардан, айыл аймактардан келген депутаттар кабыл алып турабы? Маселени кабыл алдыңыз. Кабыл алдыңыз. Токтом бекитилди. Токтом толбоору толугу менен бекитилди. Бирок маселе мындай болот да. Азыр бирок алар кетип калды. Кворум жок. Сессиянын мыйзамдуулугу кандай? Бизге бул боюнча азыр юстиция башкармалыгы дагы, прокуратура органдары дагы толук ушундай бир нерсени бербей атат да. Бизде биринчи мындай нерсе болгон үчүн биз өзүбүздүн күн тартибибиздеги плановый маселелерибизди, буларды биз 2023-жылы бекитилген маселелер да, мына биздин Ош шаардык кеңешинин карай турган маселелеричи. Анан булар эми билбейм, булар азыр юстиция министрлиги менен прокуратура өкө тең айтпады. Булар бүгүн кабыл алынгандан кийин алар кошулууга макулдук берди. Биз кошуп алууга макулдук бердик, депутаттар, шаардык кеңештин депутаттары. Мындан кийин булардын токтом менен кабыл албадыкпы? Токтом менен кабыл алгандан кийин буларды юстиция кабыл алып регистрациядан өткөрөт. Өткөргөндөн кийин анан булар толук добуш берүүгө бардык нерсе укуктуу болот деп сиздердин өзүңүздөрдүн көзүңүздөр ушинтип айтпадыбы, туурабы? Анан кийин булар азыр бул жерде добуш берүүгө укугубуз жок экенде деген мааниде ушундай түшүнүшүп анан бардык чыгып кетишти. Биздики өзүбүздүн мисалы үчүн азыр өзүбүздүн мына действующий иштеп аткан Ош шаардык кеңешинин регламенти боюнча биз өзүбүздүн маселелерди кабыл ала беришибиз керек. Жок, бирок ошондо азыр сиздердин же аны 11-чи кабыл алышыңыздар керекпи, же биз ошон үчүн 11-чи койгонбуз да. Ушул нерсе ушундай маселе чыкпасын деп. БШКдан, Бишкектен келген БШКнын өкүлү, бу жерде юстиция башкармалыгынын өкүлдөрү бардыгы ошондой болуп туруп биз алдыга жылдыр биринчи өткүчүнү кабыл алып анан кийин дегенден кийин
депутаттар сурай берип атпайбы, бул депутаттар азыр добуш бергенге укуктуубу, укуктуу эмеспи, булардын бардыгын мынау келген өкүлдөр жооп беришти. Ошолордун жооп бергенин негизинде булар анда бизге кереги жок турбайбы деген немеде чыгып кетишти. Биз эле байкоочу отургандан көрө барбы өзүбүздүн жумуштарыбызды кыла берели. Кийинки сессияга келип анан толук катышып, толук кандуу добуш бергенге укугубуз бар деген ушундай бир ойлор менен чыгып кетишти да, ушундай мааниде. Ооба, бирок бул бир анан экинчи маселе жана кворум жок болуп калды кандай? Кворум эми биринчи башталганда болду, кворумду эми муну мыйзам чегинде карашат да. Биз азыр өзүбүздүн пландарды кабыл ала берели, депутаттар, шаардык кеңештин депутаттары отурат. Жок, маселе ошондо болуп атпайбы? Азыр сиздер кабыл алган маселе мындан буягына уже кворум жок, мыйзамсыз болуп калат да. Жок, баягы депутаттар отурганда деле алар добуш берүүгө укуктуу, эгерде укуктуу болбойт деп атпайбы, туурабы? Мына бизде ушул жерде отургандар, анда деле биздин эле 45 депутат добуш бермекти анда делечи. Алар чыгып кетпегенде деле биздин депутаттардын көтөргөн добушу эсептелип калмакта ошондо деле. Алар азыр анда биз чыгып кетели деп алар деле ошентип неметишти, бир өзүбүздүн иштерибизди кыла берели, биз эч кандай бир жерде саботаж, андай нерсебиз жок. Биз эле байкоочу болуп тургандан көрө биз бере турган суроолорубуздун бардыгын берип бүттүк. Биз силердин өткөн жылдагы отчетуңар боюнча биз нерсени түшүнбөсөк, маалыматыбыз жок болсо, андан көрө бара берели деп бир жерден эки ошентип микрофондо айтышпады стенограмма үчүн делечи. Биринчи депутаттарды кабыл алдыңыздар. Ооба. Андан кийин жарымдан көбү депутаттарыбыздар чыгып кетти. Анан азыр сессия уланып атат. Мыйзамдуулугу боюнча. Ушул боюнча бүгүнкү күндө биздин юстиция башкармалыгы дагы, прокуратура дагы мындай так жооп берген жок. Көрүп атасыздар. Биз сурай берсек дагы так жооп бербей, бирине бири шылтап атат. Себеби дегенде 91 депутат каттоодон өттү. БШКдан келген мүчөлөр айтып атат, бүгүнкү күндөн баштап силер кандай укуктуу болсоңор, кудда ошондой укугу бар деп атат. Президенттин буйругу боюнча, указ боюнча да бизге кошулуп атат алар. Ошолор биз кандай болсок, алардын дагы укугу ошондой. Добуш берүүсү дагы бүгүнкү күндө катышуусу да биздин укук менен бирдей болот. Бүгүнкү күндө алар чыгып кетти. Азыр биз 91дин тегерегинде башында каттоого турганбыз. Азыр 35 депутат калдык. Менин айтканым, эртеңки күнү биздин караган бүгүнкү маселелердин бардыгы мыйзамсыз деп табылып калса, жоопкерчиликти ким алат? Жоопкерчиликти ким алат? Ушундай болуп атат. Качан сиздерге каттоодон өтөт? Процедурасы кандай болот? Эми бул азыр бүгүнкү өтүп аткан сессия боюнча муну өзү укук коргоо органдары өзү баа билет. Баягы юстиция башкармалыгы биздин укук, биз өзүбүздүн укук милдеттерибиз бар. Ошодон биз ашпашыбыз керек. Аны биз айта албайбыз, мисалы үчүн азыр. Ошон үчүн мезгил келгенде тийиштүү укук коргоо органдары өздөрү басым берет. Ал эми булар каттоо боюнча мен ошо бизге бул атайын жүктөлгөн мыйзам боюнча булар ошол жол картасы бекитилген. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан указ чыгып, ошол указдын негизинде жол карта бекитилген. Ошо жол картага ылайык булар ошол 1 мартка чейин Ош шаардык жергиликтүү орган жетекчилери, айыл өкмөт башчылары, ошо шаар айылдык кеңештер, шаардык кеңештер булар ошол тийиштүү жоболорун, тийиштүү маселелерин чечилсин деп ошо бекитип турат да. То есть башкача айтканда ошо 1 мартка чейин бул маселелерди чечиш керек болот. Анан азыр эми кабыл алынды, дөмөдөн. Эми каттоо азыр кабыл алынды. Эми эртең бизге тийиштүү жоболорду эменерди алып барса, биз каттап беребиз. Ош шаардык кеңешин. Азыркы учурда Ош мэриясы дагы кайрагатта турат бизде. Азыр ону биз каттап жатабыз. Ошо бүгүн эртең каттоосу катталат. Ал эми шаардык кеңеши дагы барса биз каттап беребиз. Анын дагы мөөнөтү барбы ошол 1 мартка деген сыяктуу? Анын дагы туура айтасыз. Биздин ошол юридикалык каттоо жөнүндө жобого ылайык 5 жумуш күнүн ичинде катталыш керек. Бирок биз эми буяк азыр өзүңүздөр көргөндөй шашылыш болуп атпайбы мамлекеттик саясатты колдош үчүн биз анын мөөнөтүн батыраак каттап бергенге даярбыз. Бул ошол биринчи сессиядан кийин, биргелешкен сессиядан кийин 5 жумуш күнүн ичиндеби? Жок, бул мындай болот.
Качандан баштап иш жумуш? Сессияны кабыл алып, тийиштүү жоболордун баардыгын, регламенттерди, жоболорду ошол өзүнө тийиштүү болгон кайрагаттуу жөнүндө токтомдорду кабыл алгандан кийин юстиция башкармалыгына барса, ошо арыз жазган күндөн тартып 5 жумуш күнү ичинде беребиз. Атыңыз менен Сайпиев Чыңгыз Султанбаевич, Ош юстиция башкармалыгынын орун басары.